Саламатсыңарбы аскерлер? Барпы заставасы жаңы имараттын ачылышы менен куттуктаймын. Бүгүн 25 декабрда Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад облусунун Сузак аймагында жайгашкан Барпы чек ара заставасынын жаңы имаратын пайдаланууга тапшырды. Ачылуу аземге чек ара кызматынын жетекчилери, жергиликтүү башкармалыктарынын жана чек ара заставасынын өздүк курамы, жергиликтүү тургундар катышты. Урматтуу чек арачылар, силердин кылган кызматыңар үчүн мамлекет тарабынан бардык жакшы чаралар көрүлүп келе жатат. Айлыктарыңар көтөрүлдү, курал жарагыңар, ок дарыңардын бардыгы камсыз кылынды. Жашоо турмушуңар боюнча мына кылган кызмат кылган жериңерде бардык шарттар түзүлдү. Мындан ары аскер кызматкерлеринин жашоо шарттары боюнча, үй бүлөңөргө көрүлгөн шарттары боюнча аскер кызматкерлери мамлекеттен курулуп аткан үйлөрдөн биринчи кезекте үй аласыңар. Кимдин үйү жок болсо, Жалал Абадтан алам дегениңер Жалал Абадтан алгыла, Бишкектен алам дегениңер Бишкектен алгыла, Көлдөн алсаңар Көлдөн, Нарындан алганыңар Нарындан алгыла, Таластан алсаңар болот, Оштон алсаңар болот, мына Баткенден алсаңар болот. Мен азыр мына Баткенден учуп келдим. Ушул маселелерди карап. Ошондуктан сиздердин ар бириңиздер үчүн мамлекет кам көрөт. Демек мамлекет көрүп аткан камды кам көрүп аткандан кийин силер дагы татыктуу кызмат кылып бергиле. Эгер татыктуу кызмат кылбастан, берилгендик менен кызмат кылбастан, өзүңөр кайсыл бир деңгээлде мыйзамды буза турган болсоңор, жоопко тартыласыңар. Мен дагы эскертип айтып коеюн. Жоопко тартыласыңар. Мындан ары аямай болбойт. Эч кимиңердин кылган кызматыңарга, ээлеген кызмат ордуңарга карабастан жоопко тартабыз. Кыргыз чек арачыларынын кызматтык жана жашоо шарттарын жакшыртуу, материалдык техникалык базасын чыңдоо жана заманбап курал жарактар менен камсыздоо иштери улантылат. Бирок ошол эле кезде чек арачылар жалпы эле аскер кызматкерлери арасындагы мыйзамсыз, тартипсиз, уставдык эмес кадамдарга барып жаткандарга карата олутуу жазалар каралат. Ар бир аскер кызматкери мыйзамдарыбызды так сактоого, өлкөбүзгө берилгендик менен кызматын кылууга милдеттүү экенин унутпашы зарыл. Бул тууралуу генерал-полковник Камчыбек Ташиев заставанын ачылышында сүйлөп жатып билдирди. Мындан ары аскердик тартип деген өтө каттуу болот. Мына ушундай имаратыңар бар. Бардык шарттар бар. Кызмат кылганга бардык шарттар турат. А силер болсо кызмат кылыштын ордуна башка нерселер менен машыга турган болсоңор, анда силер катуу жазалайбыз. Ошону күбүкер катуу көзөмөлгө алыңыз. Макулбу? Анда урматтуу кызматкерлер, сиздерди дагы бир жолу ушу жаңы ачылган имаратыңыздар менен куттуктаймын. Жергиликтүү бийлик органдарына ыраазычылык билдиребиз. Жергиликтүү жарандарга ыраазычылык билдиребиз. Ушу жардам беришип, ушул жерди бүткөнүнө. Мындан ары кызматыңар ийгиликтүү болуп, келе жаткан жаңы жылыңыздар куттуу болсун. Камчыбек Ташиев жаңы заставанын имаратын жана аймагын толугу менен көрүп чыгып, түзүлгөн шарттар менен таанышты. Жоокерлер менен чогуу тамактанып, машыгуу залдары, кызматтык жатаканаларында көрдү. Уже с каждым разом улучшаем. Мурунку заставаларда ар бир салынган сайын совершенствовать этип баягы бардык шарттар түзүлгөндө мындай фильмде куруп койбостон көз сүйүнгөндөй бай эс алгандай болсун. Камчыбек Ташиевдин бекиткен планын негизинде чек ара заставанын курулуш иштери кыска убакытта бардык шарттарды камтыган комплекстүү заманбап болуп салынды. Буга чейин Барпы чек ара заставасы бала бакчанын эски имаратында жайгашкан болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан заставанын имаратына 2022 жылы авариялык деген корутунду чыгарылып, чек арачыларга жаңы заставанын имаратын куруу зарылчылыгы келип чыккан. 1999 жылы чек ара кызматы түзүлсө, ошондон бери республикалык бюджеттен мындай каржылоо болгон эмес. Мен ошон үчүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтат элем, ушул президентибизге чоң рахмат, ушундай көңүл буруп, ушул шарттарга көңүл бурганына. Анан кийин ушул курулуш иштери, жабдуулоо, жаңылоо иштери ушул биздин төрагабыз генерал-полковник Ташиевдин жеке көзөмөлүндө ишке ашып атат. Бейле кетсек, 2021 жылдан тарта өлкө аймагында чек ара заставасында жалпы 40 объект толугу менен жаңыланган. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык 2030 жылга чейин бардык чек ара заставаларды, аскер бөлүктөрдү жаңылоо пландалган. Бул үчүн мамлекеттен жетиштүү каражат бөлүнүп келүүдө.
Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.